Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков шайлоонун жыйынтыгы бурмаланганын айтат. Муну шайлоо деп айтканга ооз барбайт. Жайлоо болду. Тарыхта эң ыплас шайлоо болду. Бир участоктон 1635 шайлоочунун 1600-ü бир партияга салганын көргөн эмесмин. 2007 жылы дагы мындай шайлоо болгон эмес. Андагы шайлоо бүгүнкүгө караганда мыйзамдуу, таза болгон, деди Момбеков. Бул маалыматтар интернет булактарынан алынды. Сиз биздин каналда алгач ирет болуп жатсаңыз, анда каналга катталыңыз. Жана ошондой эле бул маалыматтарды башка бирөөлөргө да таратып, алардын билип алуусуна себепчи болуңуз. Сиздер менен болгон Элдос Жумаев жана ошондой эле Эл ТВ каналы. Сиздердин назарыңыздарда Эл жаңылык программасы болду. Саламатта калыңыздар.